Kırgızım eçen kılın baskan, çırgaldın kuraldın da damın tapkan. Kuralın can düşmanga bildirbeste. Там ушуна буюрса кирпич менен салынып атат. Кирпичти бул Актала районунан алып келип атасыз, мындай машиналар менен тартып да. Азыркы кечинде КАМАЗ менен алып келгенбиз, азыр бул зил менен машиналар менен кирпичтер чыгып турат. Ушул кирпичти түшүрүп, кайра балдарга алып келип берип атабыз. Ушундай бизге болгон кыйынчылыктар болуп атат да, эми ошол. Жок, буйруса, Кудай буйруса эми. Ушундай кыйынчылыктар болсо деле акыры жакшы болуп калат. Буйруса жакшы болот. Айчырек эже, бул бүгүнкү күнү ушул азыркы съемканы Кудай буйруса интернетке да жүктөлөт. Анан бул жүктөлгөндөн кийин муну көргөндөн кийин көрүп туруп кайдыгер карап койбой турганда мекендештерибиз бар. Аллахтын ыраазылыгын табайын, ушу мен да себепкер болуп калайын деген мекендештер сөзсүз кайрылат деген ойдомун. Бияка эмелерди чыгарабыз, Кудай буйруса байланышты ушундай данныйларды коюп берип эметебиз. Анан балким эми Кудай буйруса чыгып калар буйруса. Анан бул баягы жеңилди жерден оорду колдон алам деген да биздин кайрымдуу мекендештер бар буйруса. Баары жакшы болот. Адамдарга кайрымдуу иш жасап атасыздар, ошонусуздар Кудайыма жагып, ошо ишиңиздер алга жылсын. Ошо бата берет элем, ошо сиздерге чоң рахмат. Ушундай иштерди кылып атасыздар. Мындай иштер биздин айылда деген жок десе да, элдер мындай аябай таң калыштуу болуп атышат. Кандай бул бала ушундай кайрымдуу ишти жасап, силерге ушундай таам салып берет деген бизде түшүнүк жок болчу. Азыр элдер түшүнө башташты да. Адамдар бар турбайбы? Кайрымдуу адамдар, ушундай боорукер адамдар бар экен да, ушундай адамдарга жардам кылган адамдар бар экен деп көп кишилер таң калып атат да. Анан биздин Нарын областы ошо кайрымдуулук кылып мондай чакырык кылгандай деле адамдар жок да. Просто ошо биринчи жолу азамат сен болуп атат болуш керек менин оюмча да. Анан көп кишиге айтам, ушундай кайрымдуу иш жасап атат. Кайрымдуу кылып түшүндүрүп, түшүндүрүштөрүн айтып, ошо элге жеткизген үчүн элдер анан колдоп атат да сени. Ооба буйруса. Көпүрө болуп берүү. Көпүрө болуп берип атасың бизге, мисалы үчүн. Анан ушундай иштер көп болсун үчүн. Буйруса. Ушундай аман бол, ден соолукта бол. Жана медерге да рахмат. Ушу Москвадан мага күнүгө сурайт мени, күнүгө акыбалымды сурап, ушундай эмне болуп атасыз, тамыз эмне болуп атат деген ушундай сураганга эле канча мен кубанып сүйүнүп атам сиздерге. Сага да рахмат. Ооба, Айчырек эже, биринчи келгендеги күн менен бүгүнкү өткөндө жаңы үйдү мына бузуп ордуна кайра тургузабыз аткан, мына бүгүн өзүңүз көзүңүз менен көрүп сүйүнүп атканыңызды көрүп мен да сүйүнүп атам. Эми Кудай буйруса үстү жабылып калат. Мына азыр келишип, сүйлөшүп эметип атабыз. Эми баягы Кудай буйруса эми келечек алдыда жакшы үмүттөр менен, адамзат үмүт менен жашайбыз. Кудай буйруса Айчырек эже жакшы болот буйруса баары. Өсөт гүлдөр багбаны багып жатып, өтөт күндөр алчусун алып жатып. Өчү бардай убакыт шашып турат өмүрүмдүн жаштыгын алыстатып. Жолдо барам, түбү жок жолдо барам, жалын кечип жашоодон өрнөк алам. Бүткүгүндү унутуп койгон менен баскан сайын жакындап көргө кадам. Адам деген көпүрө турмушуна, адам деген көпүрө курбусуна, күч бар кезде биригип бир муштумдай курсак экен көпүрө кыргызыма. Сен өлбөйсүң, артыңда изиң калса, сен жашайсың, тарыхта ишиң калса, ташты эмес темирди таарып чыгар, тишиң барда, мокобос мизиң барда. Кээсине кээсине тилден берген, өлбөчүдөй өмүргө кимдер келген, билсең бул күн тутанып тутанбаган, өчкөн оттун жарыгы бирирмелген. Билсең бул күн тутанып тутанбаган, өчкөн оттун жарыгы бирирмелген. Акбар Кубанычбеков, Ирмем.